Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Keci kanalının katılımcıları. 19 noyabr 2022 yıl Жалбат обласы Базарқорған Жоон айылында. Нұрбектің daha bir аты келіп қалыптыр. Ошол аттан сіздерге маалымат беребиз. Антан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми Нұрбек жакшы тектүү аттардан деп калды. Буга кезек келгенче мурунку чыгарыштан сурап кетели. Данчак Польша аттарды чыгарды эле. Ошолордон бир сурап кетели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нұрбек, ал аттар кеттиби? Данчак ушу өзүдө Базаркоргондо калды экен. Польша азыр сиздин көзүңүзчө азыр саттым. Ошко кетти. Ошко кетти да? Жакшы. Алгандарга жакшы ат болуп берсин. Эми буну дагы тектүү жакшы аттардын уруктарынан деп калдым. Бул ака Жалбатта Ачы деген жер бар ака. Ачынын аттары, Ошол Ачынын таза Даканын уругунан ака. Бул Ачы командасында 5-5 ойноп жүргөн Тыны деген палван бала бар. Ошонун колунан чыккан. Таза Даканын уругу. Анан ушул Нұрбек Жалбатта тектүү аттар көп да. Сургоён, Дакан, дагы комиссар деген аттар чыгып жүрөт го. Бирок алар качанкы болгон аттар, ошолордун уруктары түгөнбөй турган болду дегендер бар да. Эми ака алги адам деле адам баласы деле эка. Бир атадан бир энеден тарагандар канча болот ака? Бул бир атты 10-15 бийге коюп атат. 10-15 бийге. Бир эле айгыр, Ошондон ака алан түгөнбөйт ака. Мына куд ушу мына айгырда жүргөн ака. Ушунун балдары ham чыгат эртеге. Таза Даканын уругу ака. Негизи Жалбат жергесинде ушундай тектүү аттарды жакшы кармашат. Линияларын жакшы кармашып жүрөт. Бул ат дагы өтө курчтугу жакшы экен, көрүп турасыздар. Өзү дагы мындай өтө бою бийик болбосо дагы өзү жоон келген экен. Жалбаттын улактарына жарагыдай ат экен, Любой улакка жарат дейт. Азыр бунун жашы канчада болуп калды экен? Жашы. Жазга 4 асы. Жазга 4 асы. Үйүрдө да жүрдү. Үйүрдө жүрдү. Улагы тамай. Улагы Кудайга шүкүр, Аллага шүкүр. Өтө сон. Бою ушу 1.55 чыкса керек. 1.55, Өтө жогон да. Калыңдыгы жакшы экен. Аламан торпо улактарда ортодо жанагы артына киргизген аттардан десек дагы болот экен да. Өтө жакшы. Ден соолуктары жаныбардын сыртынан көрүнүп турат, билинип турат. Токтоп отургандарын да көрүп атасыздар. Чат аяк деген өтө кенен экен, көкүрөк сындары көрүп турасыздар. Өтө жакшы. Тизгинде экен, жаныбар. Камчынын деле кереги жок экен. Такшалган ат десек дагы болот экен. Арканкы санеттерин көрүңүздөр. Казыктары баары таза көрүнөт. Арканкы туяктар бир аз тебеленген жери бар экен, Тебеленген жери ака неме? Нокенде кесем чоңлак болду, ошол жерде кечке салынат. Буларда чарчоо сезим болбосо керек. Келентинде өтө аттар бар. Кечке чапса дагы эчтеке болбойт. Таза кыргыз жылкылары да булар. Жалбатта улактарды көрүп жүрөбүз. Кечке чабышат да. Атты жакшы минишет дегиле. Өзбекстан, Казакстанда аркада атат го. Ошо бизде ham болуп атат ака. Ошо аркага өлөт ака. Анча престе жыгылбайт. Аттын үстүн көргөзсөңүз. Атты мингенде онда караганда эле билип турат. Мына астын үстү. Өтө ток турат, Өтө ака. Аркалары ака. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип турабыз. Өзүңүздөр жакындан келип минип көрсөңүздөр болот. Минген адам бар. Кабактары дагы көрүп турасыздар, өтө мындай сүрдүү көрүнүп турат экен. Мына караганга жоош элеби? Жаман өнөрлөрү жокпу? Теп, тиштеп. Андай өнөрлөрү жок деп турат. Эми бул аттын баасына келеличи. Баасын канча дейсиз? Баасын ака мен алган сенам эле азыраак коюп сатам ака. $4000 койдум. Долларга 4000 да атасыңар, Сүйлөшүүлөр болот жакшы кардар келсе. Айтылыш баасы $4000 коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Таза Даканын уругу экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты көрсөңүздөр болот. Сураштырса дагы болот, Тыны балбанды тааныйт экен, Тыны балбанды көп эле тааныйт. Эми бир кой өрүп көрбөйлүбү,
кандай улак болсо да салып көрсө болот. Бир кое берелеми? Чуркаганын көрөлүчү. Биздин көрүүчүлөргө бир көрсөтүп коелу. Өзү да мындай шамдагай аттардан экен. Болот, ошол жерден кое берсең. О, чачыратат, чачыратат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге Нурбектин Даканын уруунан болгон атты маалымат берип көрсөттүк. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.